Урматтуу достор, урматтуу биздин социалдык тармактардагы катталуучулар, бүгүн сиздерге Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Чойбеков Бактыбек Каныбекович башында турган биздин командабыздын мыйзам чыгаруу жаатында жасап жаткан иштери тууралуу кыскача маалымат менен бөлүшүүнү туура көрүп турам. Жакында эле ошо командабыз менен бирге мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, аны парламенттен өткөрүп, ушу президенттин кароосуна жиберген элек. Президентибиз мына жакын арада кол коюп, мыйзам күчүнө кирди. Бүгүн сиздерге ушул мыйзам менен каралып жаткан негизги эки өзгөртүүнү айтып берүүнү туура көрдүм. Биринчи өзгөртүүбүз бул мыйзам менен каралган мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди аттестациялоонун жыйынтыгы боюнча кабыл алынуучу чечимдерди ушу мыйзамдын өзүнө киргиздик да. Буга чейин көпчүлүк мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерде маалымат бар. Аталган тармактык мыйзамдын 11-чи беренеси менен ушу мамлекеттик кызматкерлерди аттестациялоонун тартиби, жол жобосу жазылган. Бирок ушул аттестациянын жыйынтыгы боюнча кандай чечимдер кабыл алынат, кандай бир алдыга жылыш же болбосо бир кызматтан алуу боюнча чаралар көрүлөт деген маселе мыйзамда каралбай калган да. Ушул жерде бир укуктук боштук бар болчу. Биздин сунушубуз менен бүгүнкү күндө ошо 11-чи беренеге кошумча 3-чү пункт, 3-чү бөлүк киргизилип жатат. Ал жерге ушу аттестациянын жыйынтыгы менен мамлекеттик кызматкер өзүнүн ээлеген кызматына ылайык келет жана жогорку кызматка сунушталат, же болбосо ээлеген кызматына гана ылайык келет, же болбосо ылайык келбейт, жумуштан алууга сунушталат деген негизги чечимдерди жана чараларды мыйзамга камтып койдук. Бул эмне үчүн маанилүү? Биринчиден, ар бир мамлекеттик кызматкер аттестацияга бара жатканда ага карата кандай чаралар же болбосо чечимдер кабыл алынышы мүмкүн экендигин так билгендиги биздин оюбузча бул мындай туура жана мамлекеттик кызматтагы ачык айкындуулукту камсыз кылат деген ой менен ушул сунушту киргиздик. Экинчи өзгөртүү болсо, буга чейин ушу тармактык мыйзамдын 15-чи беренесинин 1-чи бөлүгүнүн 7-чи пунктунда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге карата колдонулуучу чектөөлөрдүн катарында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер коомдук бирикмелердин катарында иш алып барууга тыюу салынат деген жобо камтылып калганда. Анан бул жобо биринчиден декларативдик мүнөзгө ээ болуп буга чейин такыр иштеген эмес. Себеп дегенде эми өзүңүздөр деле жакшы билесиздер, көрүп жүрөсүздөр, көпчүлүк жогорку саясий кызматтарды ээлеген мамлекеттик кызматкерлер федерацияларды жетектеп, коомдук бирикмелерди жетектеп, дагы бир башка уюмдар жетектеп иш алып барып келишкен да. Бул ошондуктан мыйзам иштеген эмес. Экинчиден, мамлекеттик кызматкердин эгерде бош убактысында кызматтан тышкары учурларда бир коомдук иш, пайдалуу иш алып баруусун биздин командабыздын ою боюнча бул тетирисинче мамлекетке зыян эмес, пайда гана алып келет деген бүтүмгө келип, анан ушул мыйзамдын 13-чү беренесине тактап айтканда ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин укуктарын көрсөтүүчү беренеге биз 18-чи прим 1 деген бөлүктү киргиздик да, ал жерге жазып койдук. Ошо ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер саламаттыкты сактоо, билим берүү, кайрымдуулук, ыктыярдык жана башка коомдук пайдалуу иш алып барган бирикмелердин катарында иштесе болот деген норманы киргиздик дагы. Бардык мамлекеттик кызматкерлерге бүгүнкү күндө ушу коомдук бирикмелердин катарында дагы коомубузга, өлкөбүзгө, эли жерибизге пайда алып келүү багытында иш алып барууга мыйзам менен укук берилди. Анан дагы бир маанилүү нерсени коштук. Ушул эле 18 прим 1 бөлүктүн 2-чи абзацы кылып туруп ал жерге жаздык. Коомдук бирикмеде иш алып барган учурда мамлекеттик кызматкердин негизги иш ордундагы ишинин сапаты жана санына мындай бир терс натыйжа болбош керек. Анан коомдук иши менен мамлекеттик ишинин ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышы болбош керек деген маанилүү чектөөнү киргизип койдук. Биз ойлойбуз, эгерде ушу мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бүгүнкү күндө биздин коомубуздагы чоң армия экенин эске алганда, абдан маанилүү болуп калган учурларда жана пандемияда көрдүк, тиги коңшу мамлекетибиз менен болгон жана чыр-чатакта көрдүк, коомдук иштерге мамлекеттик кызматкерлерди тартуудан мамлекет утулбайт, тетирисинче бир гана пайда алат, элибизге, жерибизге дагы мындай көп жакшы иштер, көп пайда болот деген ой менен ушундай негизги өзгөртүүлөрдү киргиздик. Президентибиз бул мыйзамга кол койду. Бүгүнкү күндөн баштап мыйзам иштеп баштады.
Буну менен ушул эки маанилүү өзгөртүү. Биринчиден ушу аттестациялоонун жыйынтыгын эми мамлекеттик кызматкерлер алдын ала мыйзамда каралган тартипте билет кандай чара кабыл алынат. Экинчиден болсо ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген биздин жарандарыбыз жумуш мезгилден тышкары убактарда жана эгерде анын жумушуна кызыкчылыктарын кагылышуусун жаратпаса, коомдук бирикмелердин катарында коомдук пайдалуу иш жасоого мүмкүнчүлүк алышты. Мыйзамыбыз боюнча кыскача ушундай, урматтуу мекендештер. Мындан башка дагы бүгүнкү күндө ушу жалпы командабыз менен Бактыбек Каныбековичтин жетекчилиги алдында бир топ мыйзамдардын үстүнөн иштеп атабыз. Ишмердүүлүгүбүз Кудайга шүгүр жакшы жүрүп атат. Алар боюнча дагы ушу кабыл алынып күчүнө киргенден баштап сиздер менен ушундай форматта маалыматты бөлүшүп турабыз.